Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен нан жебейм алдан тайып курганда, музыкадай мага таттуу суусун жок. Берчи мага жарым кашык музыка. Бүгүнкү коногубуз музыкасыз өз жашоосун элестете албаган композитор, обончу дирижер Сардарбек Жумалиев болмокчу. Бүгүнкү күндө көптөгөн аткаруучулардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, мен ырдасам деп кыялданган ырлардын обондорун жараткан композитор Сардарбек Жумалиев. Чыгармачылыгы Кыргыз мамлекеттик филармониясында эл аспаптар оркестринде артист-музыкант болуп иштөөдөн башталган. Толкундар, Жайкы түндө назик үн, Сары челек, Кыргыз жерим кымбатым аттуу обондору калың журтка жугумдуулугу менен эсте калды. Ал эми анын Бульварым, Жаңы жылды тосолу, Бишкегим аттуу обондору ырчы чоорчунун гана эмес, бүтүндөй кыргыз элинин гимнине айланды. Ошондо жаңы биринчи ошо эстрадага арнап жана Дзержинский бульварым деген ырды жараткан болчумун. Ошо Айша Базарбаева ырдады. Ошондон Айша Базарбаева дагы аты чыгып, анан ушул биринчи ошо кыргыз эстрадалык ансамбль мындайча айтканда гимни болуп калды да, ошондо биринчи ырды алып абдан эл болсун элинип бульварым деп жаштардын ыры болуп калды. Tanıp sükünden bульварым, Rum deme günde canı görüp koşup. Сардарбек Жумалиев 1941 жылы 5 февралда Кант районунун Жарбашы айылында туулган. 1959 жылы Мурат Агалы Гүреңкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайынан билим алган. 1977 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Карамолдо Орозов атындагы Академиялык эл аспаптар оркестринде эмгектенип келет. 100га жакын обончу композиторлордун ырларын оркестрлештирдим. Андан кийин өзүмдүн ырларымды бир 60-70 ырларымды дагы ушу оркестрде. Обончунун колунан жаралган дагы бир жагымдуу музыка Таң сыры. Бул ырды азыр аткарбаган ырчы калган жок. Ырды автор Аскар Исаев студент кездеги сүйүүсүн эстеп Японияга кеткен Мария аттуу кыргыз кызына арнап жазган. Ал эми Сен менин жазылбаган ырларымсың чыгармасы маэстронун өмүрлүк жарына арналган обон. Ырдында өзүнчө тарыхы бар. Жакшы, биз жолдошум менен үйлөнгөндө ошондо биринчи жолу ушул өз биздин кичинекей свадьбабызда ушу аткарылган болчу. Биринчи жолу өз ырдап аткарган. Ошо семейный гимн деп койсок болот. Сардарбек Жумалиев көптөгөн жаркын маанайдагы обондордун автору гана эмес, жүздөгөн обончулардын ырларын оркестрге салган музыкант, таланттуу дирижер. Убагында кыргыз эл артисти Насыр Давлесов, социалисттик эмгектин баатыры Калый Малдабасановдон сабак алган. Элибизди кубанычка бөлөгөн обондордун автору Сардарбек Жумалиев быйыл 75 жашка толуп отурат. Кыргыз эли залкар адамдардын эмгегин баалап жүрөгүндө сактап келет. Анын сыңарындай маэстронун колунан жаралган обондор журтубуздун кайгыда да, шаттыкта кубантар куту болуп кала бермекчи. Жаркынай Бейшенбиева, Кайрат Сарбагышев, НТС Таң шола.